Туғандар, ассаламу алейкум. Азыр мен мынау Волжский бульвар 1 корпус 1-ге келдім, туғандар. Бұл жерде өзіміздің туғандар Аклейка іштеп еткен мынау база Аклейка такси деген 4-ші этажда туғандар. Келсеңіздер ушул жерден киресіздер. Азыр келіп мен сұрадым, қызматтар башқа жерге қарағанда өте эле арзан екен туғандар. Азыр кушуда ошол кыйла скидка кылып болоттугуну көрүп келдим дегендерге Кудай буюрса жакшы скидка болот. Азыр бааларыны эмне кызматка силер менен чогуу көрөсүз туғандар. Волжский бульвар 1 корпус 1 десеңиздер, бул жерден келесиздер. Шлагбаумга келсеңиздер, ушул жер ачып берет. Шлагбаум 24 саат иштейт туғандар. 4-ші этажга чыгасыздар. Сиздер менен азыр чогуу кирип көрөбүз. Жолду да көрсөтөйүн туғандар. Ушул жерге кирип туруп, могул жерге токтосоңуздар өзү шлагбаум ачат. Дальше кирип кете бересиздер. 4-ші этаж. Мынакей туғандар, 4-ші этажга чыкканда ошол база Аклейка дейт. 4-ші этажда туғандар. Башка этажда дагы бар экен, булардыкы ушул 4-ші этажда. Ошол эшиктен киресиздер. Киргенде эле ушундай ичи дагы сонун экен туғандар. Жаркырап турат. Баалар боюнча айтайын. Ол жерде баалар турат, булар бизге тиешелүү эмес. Булар орустарга тиешелүү туғандар. Баалар боюнча полный Аклейка кылам десеңиздер, мондай серый, желтый, полный агы менен, короче, бул немеси кошулбайт, Мон сары менен желтый кошулбай 10 миңден, Ошондой экен. Ошон экономдор. Экономдорго 10 миң, комфортко 13 миң, комфорт плюска 14 миң. Полный ак кылам, эгер машина сары болгонсо, ак кылам десеңиздер, туғандар 10 миң. Бул сена ошол толика келип туруп болоттон келдим десеңиздер, ошол сена болот туғандар. Если сары кылам десеңиздер болсо, сары эконом 13 миң, комфорт 14 миң, комфорт плюс 15 миң туғандар. Бұл жерде матовый дагы бар екен. Азыркы учурда мондай лимон цветте, матовый цветте бар. Дагы если башкача цвет, башкача матовый алдырам десеңиздер, өздөрү заказ кылып алып келип берет. Ошондой эле дагы окшогон өздөрү чыгарат экен. Яндексин кааласаңыздар, өзүңүздөрдүн атыңыздарды жазып туруп чыгарып бер десеңиздер, өздөрү дагы отдельно кылып чыгарып берет экен. Бул жагында ошол аппарат бар екен. Instagram жазасыңарбы, WhatsApp номериңерди жазсаңарбы, ошол номерлерди өздөрү чыгарып берет экен туғандар. Дагы эң арзан нерсеси фарга брон кылам десеңиздер, мен өзүм 4 миңге кылдырганмын. Бул жерде болсо туғандар, бир фарасы 500 рубль. 2 фараны кылдырам десеңиздер, 1000 рубль экен. Бронду кылып коюш керек. Негизи брондун дагы пайдасы чоң туғандар. Тонировка эконом, комфорт плюс айырмасы жок. Кайсы машина болсо дагы тонировка 2500 рубль экен. Любой машинага бул арты 2 эшиги 2500 туғандар. Госпалса 2000, бренд 1,5 миң. Матовыйды айтпай калдым, матовый любой цветте 15 миң экен. Арзан. Азыркы учурда эми булар количествого иштеп атат. Сена башка жакка караганда кыйла эле арзан. Адресин жана телефон номерин экранга жазып койдум. Таппай калсаңыздар, башка суроолор болсо чалып дагы толук маалымат алсаңыздар болот. Эртең мененки 10дон иштейт. Если эртең айга барам деп туруп таштап кетсеңиздер, таң атканга чейин булар ошол жерде калып, полный бүтүрүп берет экен. Ошол жерде дагы жакшы. Срочный болсо, срочный дагы бүтүрүп берет туғандар. Телефонго жазып, чалып дагы толук маалымат алсаңыздар болот. Мына степке өтө сонун жарашат экен, Нооланы карагыла. Нооло Кыргызстандан домкраты жок келиптир. Кече бир жума 10 күн эле болду Кыргызстандан келгенде. Домкрат жок келдим дейт. Балон жарылып калыптыр, домкрат жок. Кантип келдиң, ойлонбой. Жумушта баштайлы деп атабыз. Балонду алмаштыралы. Казан диска керекпи? Кара казан. Кара казан. Степке, короче, кара казан салыш керек да. Кимде сатам деген болсо, лишний болгон болсо, жазып койсоңор мынага алабыз. Машинаң берси экен бирок, болотту ачып коюптур, Болотту эле ачып атат. Ошону эле ачып атат окшойт. Карап койгула. Общем дагы жакшы экен. Степ дагы жакшы экен. Балонду алмашалы. Иштейбиз. 23 минутада. Чотам жигар. 529га. Линия коюп коелу. Заработок 0. Биринчи заказды эми таштадык. Бирден 15 өттү. Мен ишке чыгам деп эле обед болуп кетет,
Bugün erте çıgam dedim эле да болбой калды. Күндө эрте мен эрте турам дейм. Турсаң эле обед болуп калат. Эрте турайын эле, көзүң ачсаң эле обед болуп калат. İşte olan talan da. Bugün işte öyle bugün күнгө понедельник 4 Mart bu. 4 Mart eкен. Понедельник 1 gün 2024 жыл. Kettik. Tayinrovkаны сыйрып койдум. Видеонун башында айтайын, а. Tayinrovka жок. Москвадан албаган штрафты областан алдым да. Кечеде шорт чыгарганымды көрдүңөрбү? Артан гай тартып турду. Сейрейинби десем, сейре мен дагы тартып алайын. Сейритпай жөнөтүрдү дейт. Хорошо дедим. Жазып берем дейт. Жазып бер, конечно. Виноват дедим. Сен күлөт го. Жазып берди. Москвадан албаган штрафты ошо мен алдым, бирок түшпөйт элем ал жакта дагычы. Просто катуу келип алдым, нарактан пост бар экен да. Посттан уруп кетип атсам, пост бар экен байкабай калдым. Тосту. Скоростька жазып берейин дейт. Тайинровканы көрүп, Тайинровка жазып берейин дейт. Тайинровка жазып бер дедим. 500 рубль жазды, 250 рубль келди. Сразу төлөп салдым. Жөн эле жүр деп айтышат да. Жөн эле жүрбөйсүңбү? Пул көбөйгөндө андай болот. Боп кеткенде андай жок. Просто муну жаштар түшүнөт да, кичине жашы өтүп калгандар түшүнбөйт. Жүргүң келет экен да, жасабалы, машинаң такси болсо кылган ишиң такси дейт. Такси болсо эмне болуптур? Зато машинабы, жашына аппак, чырайлуу. Машина такси эмес болсо машина эмеспи? Кылгым келди, кылдым да. Каның кайнап багана кылгың келип нерсе болот го. Короче, ошондой. Кеттик, аны көп сүйлөп салгандар. Видеонун башында эле. Центрдебиз. Kara göz asıl zatım, karşımda жүрчү жакын, karanın izlep келем, кайталап улamadım, жаркылдап качты кага, жакшы сөз айтчы мага. 100 жылга жашоочудай жүрөккө тап чыдаба, жарокер жарпың жасшы, жан дүйнөм тарткан сана, жарыгың чачшы гана, жакшы сөз айтчы мага. Арбат, да? Там звезды Арбата гостиница. Или огни. У вас будет сдача с 1000 рублей? Могу привезти вам? Могу привезти. У меня нет. Да, будет, да. Я из Казахстана. Да? У вас Каспий случаем нет? Нет. Я из Казахстана. У вас Каспий есть, дейт го? Нет, конечно. Он 9 миңда да. Там наличка экен. 547 рубльга. 1000 рубль берди. 450 рубль берип койдум. Линияга койдум, а? Центрге келип калдык. Арбаттабыз. Не кылсак, Москва сети жака айдасакпы? Давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Машина чистая, красивая. Это даже необычно для такси. Спасибо. Маршал Жукова, да? Да. Жыйырма 9 минутада. Жабыл жигер. 844. О, нагыз. Ошондо мени шарт эттиби же мага пахта койду го. Ошондо не деп жооп бериш керек? Мен ошо ичимдай. Биринчи жолу эмес да. Кече дагы иштеп жүргөндө машинам мынча таза деди адам. Не дешти билбей. Спасибо дедим. Спасибо эле дейби?
Не дейм анан? Не деп жооп бериш керек? Мына чыгат дагы кандай таза машина дейт. Не дешин билбей аңгирап туруп спасибо дедим го. Ошентип эле коет, ошону жазып койгулачы. Жок болот, мындай дейт деп жазып койгула, мен ошону айтып жүрөйүн. Машина постоянно таза жүрөт да. Ошондой да. Досум, клиент азыр таштадым. Не болуп атат? Өзбек бала келдим дедим го. Айдачы жигер. Кеттик анда туугандар. Идеал кылып чыгарып берем дейт. Жарыкчылык өмүргө кимдер келип кетпеген, жаркыраган аламга кимдер таазим этпеген. Тагдыр жолу татаал жол бирөөлөргө кепкенен, бирөөнү азап менен арман муңун чектеген, туңгуюка кептеген. Жаралганда дүйнөгө жаңжал салып ыйламай, ал кубатка келгин чеңи ата-энени кыйнамай. Терезеге жеткенде элмин өзүн сыйламай, жаманада түтө билсе көрө катты жыйнамай, кара жанды кыйнамай. Мына кызыкты карап койгула. Мына эко секин келип атат. Мусорка жакта бирөө жүрөт. Эко мынтип карап атат азыр. Азыр наркы чыгып кетет дагы. Бул эко кирип туруп издейт. Наркы чыгып атат уже. Мен дагы жанагы карап отуруп көрүп калдым эле. Чыгып атат наркы. Калып эле мындай баглашка алган болду, эми экинчи нары кирип кетет. Бул жакты издеп атат. Ал кетти наркынсын аракка. Мен ойлодум эле ушулар мага клиентпи деп. Бул эмес экен. Булар болгондо албайт элем да. Бул жактан таппады, наракка кетет. Экинчиси биякта карап турат. Жок. Не кылабыз, жигер? Ал жакта карадым, жок. Дагы карайынбы? Кой, кеттик, жүр. Жүр карайлы. Сүрөткө тартты. По-моему, бекитти да, же алып атат. Короче, бир нерсе. Сүрөткө тартып атат. Эми ичкери кирип тартат. Деп идиот болду эле. Ушундай жерден клиент чыгып алса албагыла. Дагы сүрөткө тартып атат. Кеттик жигер дейт. Кеттик. Токтой бир карап коет. Басчы кете берчи, жүрчү. Али кеттик дейт. Анан достор, эгерде ким жакшы парк издеген болсо, бизнес парк, парктын проценти 2% туугандар. Паркта акчадан вообще проблема жок. Любое время, күн, түн каалаган суммаларды Яндекстин өзүнөн через таксометр чечип алсаңыздар болот туугандар. Парктын проценти 2%. WhatsApp номерлерге жазсаңыздар сиздерди кошуп коет. Чогуу иштесеңиздер болот. 41 минут, почти 42 минут болуп атат. 905ке. Бул не деген жакшылык эми. Люберцага келип калдык. Болгондо да Люберца. Домойдо чүрөс, домойдо бассам Люберца көрсө алса. Пробка 4 балл дейт. Кайсын жок, иш начар. Айла жок деп эсептеп элем. 40 минутка. Тариф комфортунан жейттер. Айтам деп мен унутуп калыпмын. Только комфорт. Көртасыңар. Кичине кайсын чансынан заказ алабыз. Акыркы заказды таштадым. Домойду бассам үй жака өөрүп калды. Так, 26 минутада жатам жигер 788. Домой канча калды? 8 минутада үйгө жетет экенбиз. Saat 10'dan 4 minut öttü. Böylese işte jıйынтыктайбыз. Kança saat işledim deyim be. Tak. Көрүнөт аба.
ровно 9 саат иштептим. Машинанын пробеги 410 болду. 224 километр жүрдүм. Саат 10-5 өттү. 224 километр жаман майдалады. 400, 500, 600, 1 саат жүрсөң 900 кылып. Анген болуп калдым. Сууну жутуш кыйын болуп атат. Кече да дары ичкендем, жата дагы бар. Үйгө барып тазалап туруп жатып албасак болбойт. Так, мына көбөйбөйт атат да. Көрсөтүп коеюн десем. Да, көрсөтөйчү. 11 заказ 6200 рубль. 11 заказ. 9 саатта 6200 рубль. Элестете бергиле. 9 саатта. Иш начар. Жылайна каш дешкечи бирокчу. 6200 рубльдан маңырап туруш. Только комфорт менен иштедим. Жана көрсөттүм го видеодо. Себеп плюста иштебей атам. Только комфорт. 6200 рубльдан маңырап турууга. Примерно чыгарып берейин. Например, аренда 2,5 деп коер комфорттуку. 3700 калды. Мындан кемитесине 1000 рубль бензин кетти. 500 рубль чай. Так, 1000 рубль бензин аз болуп калса 200 рубль. Ошондо 2000 рубль калды. Ну, как оно есть. Деп көп айтыштын мага пайдасы жок. Мен мынанча иштедим дештинчи. Как оно есть. Иштейин дегендер ошо. Анан бирок мындай жумушум бар, 80 000, 90 000 айлыгым бар, таксиге чыгайын деп атам дегендерге мен бардыгын эле айтам. Мага жазгандар билет. Ошо ишинде иштей бер. Баракасы болот. Топ бир алганың жакшы. Иш ушундай жигиттер. Кийинки видеолордон жолукканча тынч болула, аман болула. Ден иштеп атам, только ден. Себеп лицензиям келди, экинчи этап 29 февраль күнү келди. 29-дан бери ден иштеп атам. Кийинки видеодо толук айтып берем буюрса. Штрафты эмне кылдым, төлөйүнбү же жабып таштайынбы, кийинки видеодо айтып берем. Ассаламу алейкум.